20-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Травматикалык тапанчадан аткан Чолпон Атада жергиликтүү депутат кармалды. Чолпон Атада милиция жана УКМКнын кызматкерлери жергиликтүү депутатты бейбаштыкка шектеп кармашты. Алардын маалыматына ылайык жергиликтүү тургун укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Ал 2022 жылдын октябрында депутат аны травматикалык тапанча менен 2 жолу атып, сабап кеткенин айтып берген. Жабырлануучунун денесинде тырык тактар калган. Ал милицияга өмүрүнө корккондуктан кеч кайрылганын кошумчалаган. Айтымында шектүүнүн Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар болгон. Президенттин чечими: бала бакчалардагы тамак ашка мамлекет каражат бөлбөйт. Президент Садыр Жапаров бала бакчаларда балдардын тамак ашы үчүн ата-энелер төлөшү керек деген норманы алып салуу боюнча мыйзам долбоорун артка кайтарды. Буга чейин Жогорку кеңеш аны 3 окууда кабыл алган. Документте бала бакчалардагы балдардын тамак ашынын 50%-ын ата-энелер, ал эми калганын жергиликтүү бийлик төлөй турганы белгиленген. Мындай жол менен үнөмдөлгөн акчага жаңы бала бакчалар курула турганын Каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Анын айтымында өткөн жылы мектепке чейинки балдарды тамактандырууга 800 миллион сом бөлүнгөн. 2023 жылдын ноябрында билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык мамлекет бала бакчалардагы балдардын тамак ашына акы төлөөнү токтотуп, бул жоопкерчилик толугу менен ата-энелердин мойнуна жүктөлөөрү белгилүү болгон. Маселе кеңири талкууга алынып, айрым депутаттар бул жобону жокко чыгарууну талап кылышкан. Жооп катары Минкабтын башчысынын орун басары Эдил Байсалов бул социалдык адилеттүүлүк маселеси деп билдирген. Ал бала бакчага көбүнчө колунда бар үй бүлөлөрдүн балдары барат жана мамлекет аларды өз эсебинен багууга милдеттүү эмес деп эсептейт. Президент Шамбес айда алтын казылбай турганын билдирди. Садыр Жапаров бул тууралуу 20-июнда Кадамжай районунун тургундары менен жолукканда айтты. Мен мыйзамдуу болсо, зыяны жок болсо кассаңар болот деп айткам. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен. Ошондуктан бул маселеге чекит койдум, деди ал. Шамбес ай кени Кадамжай шаарынын чыгыш тарабында 70 км алыстыкта жайгашкан. Алтын кенине Кадамжай районунун 14 миңге жакын калкы бар Майдан айыл аймагы чектеш турат. Тургундар алтын тоолордун ичинде өндүрүлүп жаткандыктан ал жерден агып өткөн Исфайрам дарыясына зыяндуу заттар кошулуп кетет деп чочулап келишкен. Бул суудан пайдалангандардын саны 150 миңдей кишини түзсө, алардын 70%-дайы өзбекстандыктар болгон. 2020 жылдагы маалыматка ылайык Шамбес айдагы алтындын кору 7,8 тоннаны түзгөн. Аны чалгындоо иштери 2006 жылы башталып, алтындын кени 2007 жылы табылган. Ал эми кенди иштетүү боюнча лицензия 2012 жылы алынган. Андан бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашкан. Эски ID карталарды гана акысыз алмаштырууга болот. Кеп 2004 жылкы чипсиз сары паспорттор жөнүндө болуп жатат. Бүгүнкү күндө мындай ID карталар 800 миңден ашык кишиде бар. Аны 300 миңге жакыны мөөнөтсүз. Эски документтер коопсуздук жана ыңгайлуулук жагынан азыркы замандын талаптарына жооп бербейт. Карталарды алмаштыруу, базадагы маалыматты актуалдаштыруу, шайлоо процедураларын оптималдаштыруу жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга багытталган дешти министрликтен. Ал эми 2017 жылкы үлгүдөгү биометрикалык ID карталар алмаштырууну талап кылбайт. Акжол Махмудов Польшадагы рейтингдик турнирде алтын медаль жеңди. Кыргыз балбаны Акжол Махмудов 19-июнда Варшавада башталган күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Махмудов 77 кг салмакта грек-рим күрөшү боюнча таймашты. Махмудов алгачкы беттештеринде Украин, Алжир жана Колумбиядан келген спортчуларды жеңип, финалдык кармашта польшалык атааңдашын 8-0 эсебинде утуп, алтын медалды багындырды.